Бишкекте Кыргыз-Венгр биргелешкен комиссиясынын экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык 3-чү отуруму болду. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, түзүлгөн келишимдерди ишке ашырууну жана артыкчылыктуу багыттар боюнча алаканы тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Анын жыйынтыгында тараптар соода экономика, инвестиция, айыл чарба, туризм, экология, фармацевтика, энергетика, билим берүү жана башка тармактарда кызматташууну камтыган протоколго кол коюшту. Белгилей кетсек, Кыргыз-Венгр өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүн өнүктүрүү менен соода жүгүртүүнүн көлөмү 25%га өскөн. Биздин жолугушуу өтө маанилүү болду десек жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Венгр фондунун алкагында эки тараптуу кызматташуу өнүгүп, 16 миллион долларлык инвестиция тартылып, эки тарапка тең пайда алып келди. Тагыраак айтканда, келишимдин негизинде 4 багыт боюнча кызматташууну жүргүзөбүз. Ошондой эле студенттер үчүн 200 орун Венгриянын жогорку окуу жайларынан берилет. Аларга артыкчылык катары окуу жай деби төп. Венгриянын Бишкектеги ардактуу консулдук кызматын аркылоого мүмкүнчүлүк бар. Комиссиянын жыйынтыгынын алкагында биз ошол Венгр-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүн, андан тышкары ошол Европа Бириккен Өлкөлөрдүн ортосундагы соода жүгүртүүнү күчөтүү жана ошол биздин Кыргыз республикадан чыккан товарларды Европа рыногуна чейин жеткирүү ЕКОН менен биздин бир чоң долбоорубуз бар. Анын алкагында ошол биздин дыйкандардын өстүргөн продукциясын Европанын супермаркеттерине чейин жеткирүү. Ошол өнүктүрүү фондунун алкагында 5 долбоор ишке ашып жатат, азыр жактырылып. Андан тышкары ошол эки мамлекеттин кызматташтыгынын алкагында болгон нормативдик документтердин баарын чыңдап, ошол комиссиянын алкагында азыр бекиткенге даяр болуп турабыз.